Тажибай Акунов 10 жылдан бери айдоочулук менен алектенип келет. Айтымында башка жумуш жок болгондугунан аргасыз бул тармакта иштеп жатат. Бензиндин көтөрүлүшү да аны бир топ оор абалга салууда. Анткени бир күндүк чыгымы акталбай жаткандыгын белгилеген айдоочу күйүүчү майдын кымбаттап жатканына нааразы. Айла жолу ташып атабыз, бензин кымбаттаган эл түшүнгөн бар, түшүнмөгөн бар да. Эптеп тиргел кылып атабыз ушу. Элдер чыкканда Mesela 50 som deyip olmasam 40 som verildi. Benzin götürgönünü düşüyüpeydi. 2 som tapsan 2 som kuyasında geçke oşonun işteysin onu kilendile. Neme olur da kilendile. Kilend жақсы болып қалады оны сақтайсың, дұрыс сақтай қаласың. Айдоочулардын көпчүлүгү 92 үлгүдөгү бензинди куюшат. Учурда бензиндин А92 түрү 36 сомдон 37 сомго чейин болууда. Ал эми сапаты жагынан эң жакшы делген 95 үлгүдөгү куюучу май 38 сомго чейин көтөрүлгөн. 80 бензиндер бар, алар арзаныраак, алар машинанын талабына жооп бербейт. Бир жагынан азыр границалар жабык, запчасттар кымбат болуп. Бизде деле ошо тиричиликтеп чыгып атабыз. Günümdük tиричиликке ошол эле. Запчасттар өтө кымбат азыр. Мурда 5000ге кылдырган мисалы ходовой биринчиден азыр 10.000ге бүтүп, анан жок, еще заказ кылыш керек. Бирин салсаң, бири жок. Резкилер неге кымбаттап кетти бул? Себеби барбы кымбаттаган? Бензин кыйбаттаса, силерге да кымбат болот. Таксиңиз бар неме? Бекер неме кылабыз да. Биз да иштейбиз, акчалыгыбыз келет. Eğer benzin kıymatlasa birleme sahil çarmıha da kıyın. Bardığın da kıyın. Sen arzanda çıkar, pavazmaz sıkılış gerek. Kıyın da olur tabii şu. Bar çok kımbat. Benzinge teşeli olsa gerek o olmuyor. Kımbatçılık dile. Başka aytalım hem dağı kımbatasam ne olur? Бааны жөнгө салуу боюнча кызматынын адистери муну доллардын көтөрүлгөндүгү менен байланыштырды. Тийиштүү кызмат шаар ичинде текшерүү жүрүп жатканына токтолуп, бензин бир гана биздин өлкөдө эмес, коңшулаш мамлекеттерде дагы кымбаттап жаткандыгын белгиледи. Кыргызстанга уже кымбат келип тур дагы, ошонун бияка Ошто негизинен вилаят эткен Бишкекке чейинки келген бензиндин баасы болот. Бишкекке келип атат, бар Газпром алып келди, Бишкек алып келип, андан бери ташыган. Бишкектеги баасы 34 сом 40 тиын болсо, бизде 36 сом 40 тиын 50 тиын болуп атат. 2 сом кошулуп атат деп атам. Аларга биз көзөмөл кыла албайбыз. Ар кимдин бир жагынан расходтору башка, ар ким ар жактан алышы мүмкүн, бирөө Казакстандан, бирөө сен. Ага биз ише албайбыз да. Булар жеке ишкер болуп калып атпайбы? Күйүүчү майдын баасы кымбатташы учурда 10%га жете элек. Мыйзам боюнча эгерде социалдык товардын баасы 20%га жетсе, өкмөткө бааны төмөндөтүү боюнча кайрылуу тийиштүү кызмат тарабынан жолдонот. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.